2008-жылы Курманбек Бакиевдин президенттик мезгилинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары чекит койгон. 1961-жылы чийилген бул карта бүгүн дал ушул Каркыра талашына чекит койгон документтин бири. Көрсө Каркыра талашы Эсил-Кайран СССРдин 15 республиканы бир тууган кылам деген чоң катачылыктарынын бири экен. 2001-жылдын 15 декабрында Казак өлкөсүнөн Нурсултан Назарбаев, Кыргызстандан Аскар Акаев эки өлкөнүн ортосундагы чек аралар жөнүндөгү келишимге кол коюшат. Ошондо 1930-жылдагы алгачкы карталарга негиздемиш болуп, 1961 жана 1968 жылдары Казак ССР менен Кыргыз ССРнин айрым чоңдору дал ушул жылдарда түзүлгөн картаны аныктеп кол коюшат. Аны болсо Аскар Акаев 2001 жылы кангудасы Назарбаев менен кол алышып, кол коюшат. 3-чү чакырылыштагы Жогорку Кеңеш Бакиевдин канчалык кысым кылгандыгына карабастан, Жогорку Кеңештен Каркыранын чыгын токтотуп салышкан. Анда Каркыраны казакка ким берди? Ошентип, Ак Жол, коммунисттер, СДПК партияларынын өкүлдөрү болгон депутаттар Каркыранын тагдырын чечишти. Ырчы депутат Ибрагим Жуносов ал күнү мындай деп сүйлөгөн экен. Бүгүн бизди бүтүн Кыргызстан, бүтүн Кыргыз эли бүгүн бизди карап турган убактысы болду. Ошол эле учурда ошолор менен бирге оппозиционерлер дагы бүгүнкү биздин ушул соглашенияны өткөрүп койсо экен, ушулардын чырагына май тамызып, эртеге ушуларды бетибизге кое турган моментке алып келсе экен деп, азыркы кезде оппозиционерлер да ушуну күтүп турат. Булга кол коюлган деп атабыз, урматтуу төрага. Кол коюлган деп атабыз соглашение 2006-жылы. Кол коюлган же ошол жерде соглашениени карасаңыз өзгөрткөнгө уруксат деген жери бар, туурабы? Өзгөрткөнгө уруксат, мына өзгөртөйлү буну. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар, Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне Кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Анан эртеге көрөм оппозиция чыкканда биринчи ушул нерсени айтат. Мына аларды сатып беришти, Ак Жол партиясы мындай кылды, Ак Жол партиясына ишенген элеңер, Ак Жол партиясы көпчүлүк добуш менен алып койду деп туруп, булар жар салып чыгышат бүгүнкү күндө. Биз аларга возможность түзүп берип атабыз. Ошолор жар салып турганда көрөм ошол жерде кимиңиздер барып турганыңарды. Урматтуу коллегалар, дагы бир жолу кайрылайын. Мен 40 секунд убактым калды. Эң жаман көргөн Акаев, Кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин тушунда өтүлбөй өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керекпиз? Эмне үчүн биз жаман көрүшүбүз керек бүгүнкү күндө? Вот ушу нерсени колдоп бериңиздер. Бул нерсени токтотуш керек бүгүнкү күндө. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Экс депутат Ибрагим Жунусовдун сөзүндөгү чындыкты издеп, Жогорку Кеңештен 2008-жылдын 11 апрелиндеги Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган токтомун карадык. Бул маселеге кимдер кандай добуш берген? Каркыра элдин бүйүрүн кызыткан маселе болгондуктан, Каркыранын кетишине макул болгондордун тизмесин окуй кетели. Жогорку Кеңеш 2008-жылдын 11 апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арысалиев, Атамбаев, Аттокуров, Байбураева, Байтеков, Бекенова, Данилов, Дербишева, Жолдошев, Джамалдинов, Жумабекова, Ибрагимов, Ибраимова, Иманалиев, Иманалиева, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадыралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Генжебаева, Койчубаков, Кудайбергенов, Кулбаев, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргозиев, Ормонов, Орозалиев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахиддинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев,